Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто суу энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эрнест мырза, учурда дүйнө жүзү боюнча Европада жалпы энергетикалык тармакта аябай бүдөмүк абалда турушат, аябай абал оор. Кыргызстанда кандай абал? Эми Кыргызстанда абал биздики мына өтө начар. Анткени бул баягы биз эгемендүүлүктү алгандан бери биз ошол жанагы дүйнө жүзүндө структуралык кризис болуп атпайбы? Ал урап баратат. Ошол дүйнөлүк каржы экономикалык моделине кирип алганбыз. Алар батыштын жана либералдык экономика саясаты бизге энергетикабызды, жалпы экономикабызды азыр талкалады. Биринчи жана завод фабрикалардын баарын жеке менчик колго беребиз деп, андан кийин энергетикага өтүп, приватташтыруу, жеке менчик колго беребиз деп, бөлүп чачып, ортомчулар пайда болуп, коррупция, системалык коррупция пайда болуп, Советтер Союзунда коррупция деген жок болчу да. Ошол идеология менен, ошол саясат менен ушул абалга келдик да. Кандай келдик буга? Жана 9 компанияга чачып коюп, жакшы иштеп аткан биздин энергия системабызды. Анан ортомчулар пайда болуп, аларга болсо тарифти арзандатып берип, силер болсо мамлекеттик эле тармак кура турган жерлерди ошол ортомчулар келип курушат. Аларга болсо жанагы ошол агенттик бар, өкмөттүн астында болчу. Азыр болсо министрликтин астында тарифти эсептеген, тарифти бекиткен ошол агенттик. Ал болсо дүйнөлүк банктын рекомендациясы менен түзүлгөн да. Ошол батыштын идеологиясы менен. Алар болсо ошол жанагы ортомчуларга тарифти ылдый төмөндөтүп берип, силер болсо сарптаган акчаңарды кайтарып алгыла деп. Анан алар болсо куруп, ошол ортомчулар жана Дордойго трансформатор же линия электропередач куруп, алар 1-2 жылда кайра акталышат. Бирок ошол жанагы льготный тариф менен, элдин эсебинен, мамлекеттин элдин эсебинен тарифти алдыйлатып берген тариф менен 10 жылда булар байып, элдин эсебинен байып атышат. Эми азыр жана бириктирип 2 компания кылып 29 ортомчулардан 12си калды дейт. Бирок аларды кантип биз эметебиз, алар ошо жана линияларын куруп алышкан өзүнүн акчасына эмес. Ушуну эл билиш керек. Бул элдин эсебинен курулган. Улутташтырыш керек. Улутташтырып койсо, бүт баары тең ордуна келет да. Мамлекеттик энергия тармакты. Анан кийин ошол эле жанагындай агенттик, ал болсо мына Советтер Союзунда эмне электроэнергияны болсо эл, мына менде эсимде 4 тыйындан алчубуз. Завод, фабрика, ишканалар болсо 2 тыйындан алчу. 2 эсе арзан алчу да. Анткени бул адилеттүүлүк эме да, тариф. Тарифке чыгымы, элге берген чыгымы кичине жогорураак, анткени регулирование частоты деп коет. Биз свет өчүрүп, холодильник иштеп, кайра токтотушуп, биз жана 50 Гц камсыздап беришет. Гидроэлектростанциялар, суу электростанциялар же атомдук электростанциялар. А завод, фабрика, ишканалар ал болсо түз график менен иштейт. 200 мегаватт мисалы пайдаланса, ошону түнү күнү ошол бир түз график менен иштеп, электр кубаттуулукту алып, анан аякта чыгымас. Бул адилеттүүлүк эме да, адилеттүүлүк эме тариф баа 2 эсе арзан болчу. Азыр бул азыркы агенттик жанагы дүйнөлүк банктын саясатын, батыштын саясатын көзөмөлдөгөн, аткарып аткан агенттик, ал болсо биздин экономикабызды өлтүрүштү, өндүрүштү өлтүрүштү. Анткени кымбаттатып, жылдан жылга кымбаттатып атып, бизде бир дагы конкуренттүү товар чыкпайт. Биз бүт импорттан аябай көз карандыбыз да. Демек, биз ушундай абалга алып келген саясат, идеологиядан биз чыгышыбыз керек. Мурун эле чыгышыбыз керек болчу да. Чыгып кеткен жолдору барбы? Чыгып кеткен жолдорун мен айтып берем. Анан эмне кылыш керек? Биринчиден биздин жанагы баары ар кайсы компаниялар болуп, мамлекеттик тармакты бөлүп салганда
биздин жана кубаттуулук чыгара турган компания, алардын саясаты бир, жана таратып берген компаниялардын түндүк электр, башка жанагы Ош, Жалал Абад электрлердин саясаты башка, алар болсо бере берип, жана майнинг фермаларга бере берип, биз болсок кубаттуулук боюнча бир 10-15 жылга биз артта кетип баратабыз. Бизге кубаттуулук жетишпейт азыр. Жылдан жылга импортты биз көбөйтүп атабыз. Кайра көз каранды болуп атабыз. Көрдүңөрбү, мында саясат кандай? Бизде кубаттуулукту кургула дебейт. Анан батыштын жана идеологиясы деп атпаймынбы? Батыштын идеологиясы жанагы жашыл экономика, жашыл энергетика деп коюп, күн, шамал энергетиканы биз киргизсеңер, курсаңар, силер болсо өнүгөсүңөр деп бизди алдап, бул болсо сетевой маркетинг деп коет. Жана дары, чөп дары сатып жашарасың, организмди тазалайсың деп эметип атат. Бирок алар болсо макул, эл менен жолугуп элге сатып атышат да. А булар болсо барып жана байманаптарга, чоң хан сарайлары бар, элге барып жанагы күн, шамал электроэнергиясы сунуштабай, булар болсо мамлекеттин мойнуна минип алышкан. Муну мыйзамдаштырып алышкан. Ошо жерде жанагы өкмөттө иштеген либералдуу көз карашы бар мамлекет кызматкерлери аркылуу булар болсо элдин мойнуна минип, анткени ошол жана күн, шамалдан чыккан электроэнергия, мунун КПДси, коэффициент полезного действия дейт, ал болсо аябай төмөн. Күн, шамал болсо электроэнергияны берет, кубаттуулукту. Жок болсо бербейт. Бул бир. Экинчиден, бул жашыл эмес. Жашыл эмес, анткени бул эң кирчи технология. Анткени жанагы айнек жана эме деп коет, жана тегирменди айлантып атышпайбы, шамал электростанцияларын, стеклопластик. Анан жанагы күндүн коллекторлору муну жер сиңире албайт. Анткени азыр курса 10-15 жылдын ичинде бузулат да, бузулуп аны болсо утилизация кылыш керек. Биз болсок жерибиз жок утилизация кылган. Аны жерде аны сиңире албайт. Бул бир. Аябай эң бир технологияны булар болсо жашыл экономика, жашыл энергетика деп элдин мойнуна илип коюшкан. Ошону эл билиш керек да. Бул бир. Экинчиден, кымбат. Мыйзамдаштырып алышкан 3 сом 20, 3 сом 50 тиындан аласыңар деп биз куралды. Эми аларды ошолорду сунуштап аткандардын баары андан акча жасайт. А бул элдин эсебинен жасап атышпайбы? А мамлекет, өкмөт болсо мындай базалык нерселер менен алек болуш керек эле. Тилекке каршы булар болсо ошол жанагындай либералдык батыштын саясатынан, жана каржы экономика саясатынан чыга албай атышат да. Ошол урап баратса, дүйнө жүзүндө азыр структуралык кризис болуп, дагы 8 жыл урайт дейт. Падение будет еще 8 лет деп айтышат да адистер. Анан ошондон чыгыш керек болчу, чыгыш керек эртерээк. Анан өзүбүздүн жанагындай консервативдүү, илгерки баягы политэкономикалык мыйзамдарга таянып, мындай өзүбүздүн экономикабызды, өзүбүздүн моделибизге өтүшүбүз керек да. Анткени Кыргызстан аябай бай, өнүгө турган өлкөбүз да, бүт баары тең бар бизде. Эми ушул абалда эмне үчүн ушундай болуп калды? Анткени айтып атпаймынбы, ошол 30 жылдын ичинде өкмөт, экономика жагынан, башкаруу системасынан жагынан ошол система жанагы батыштын системасына кирип алып, биз болсок мына азыр президенттер бүт бийликти да өзүнүн колуна алып алса да өкмөттү башкара алышпайт. Өкмөт иштебейт туура жолго. Биз болсок баягы эле тарифти көтөрөбүз деп чыгышат азыр. А биз болсок наоборот арзандатышыбыз керек. Демек биз өндүрүштүн эмне себептен арзандатышыбыз керек? Мына азыр айтып берем. Экономиканын эң эле биз өзүбүз экономикабызды көтөрөсөк, биз болсок өндүрүшкө арзан электроэнергияны беришибиз керек. Ресурстарыбыз арзан болуш керек да. Арзан болсо анда биз өзүбүздүн сапаттуу, өзүбүздүн арзан продукциябызды чыгарып, анан өзүбүз бияктан экономикабыз өсөт да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн биз болсок базалык электростанция курушубуз керек. Каракече, мисалы Каракечеге электростанция курсак, көмүрдөн иштеген. Баасы 4 эсе арзан болот. Бишкек жылуулук борбордон чыккан электроэнергиядан. 4 эсе арзан. 1 сом тегереги болот да, биякта 4 сом болсо. Бул бир. Экинчиден өзүбүздүн көмүрүбүз менен иштейт. Биз болсок машина менен миллиондоп бияка башка өлкөнүн соляркасын жагып, биз жолду бузуп, бияка ташыбайбыз. Андан тышкары бат курулат.
3 жылдын ичинде биз ишке киргизсек болот. 4 жылдын ичинде 1200 мегаватт токтогул гэси менен тең болот да кубаттуулугу. Ошондой станцияны куруп койсок, анда биз арзан электр энергия болуп атпайбы? Арзан электр энергия болгондон кийин биз Кыргызстанды бүт арзан электр энергия өткөзсөк болот. Бул ызык суусуна, тамак аш жасаганга, кыштан чыкканга, жылуулукка бир сом кылып койсок тегерети. Элдин баары биздин өзүбүздүн ресурсту арзан электр энергияны жагып калышат. Анда биз могу Бишкек жылуулук борбору менен Ош жылуулук борборду биринчи резервге коюп, анан консервацияга коюп койсок болот да. Кереги жок. Анткени газ менен иштейт, башка жактан алып келебиз. Көмүрдү дагы көбүн Казакстандан алып келебиз. Андан тышкары дагы эмне? Электр энергияны өзүбүз арзан электр энергия өтсөк, биздин экономикабыздын капитализациясы өсөт. Андан тышкары биз дагы 6 миллиард киловатт саат экспорттасак болот. Бат курулат деп атпайбы, мына 3-4 жылдын ичинде ишке кирип, бизге өзүбүз мындай. Эң маанилүүсү, эң мындай ошол базалык электр станцияныкы, мына азыр болсо мына биз 90% электр энергияны Токтогул каскадынан алабыз. Токтогул каскадынан алганда биз сууну түшүрүп атпайбызбы? Акыркында 3 эсе көп түшүрөбүз. Сугарт мезгили эмес, вегетация мезгили эмес, ирригация кереги жок, бирок кошуна мамлекеттер суунун баарын тосуп алып, суу сактагычтарына. Анан тиги Арал деңизине кое беришпейт да. Экология бизге терс таасири болуп атат. Жана глецолог экологдор айтышат, биздин ошол жактан шамал менен келген, туз кум менен аралашып келген биздин мөңгүлөргө келип, мөңгүлөрүбүз ээрип атат деп. Демек биз болсок рационалдуу пайдаланганга биз шарт түзөбүз да. Анткени мына эгерде кара кече курулуп калса, анда каскад менен Токтогул каскады менен чогуу иштеп, биз азыр көбүрөөк, мына кыш келип атпайбы, көбүрөөк ошол кубаттуулукту жогору кылып, тиги кара кече жылуулук станциядан. Анда биз бияктан сууну азыраак түшүрүп, сууну топтой баштайбыз. Анда жаз келет. Жаз келгенде ошол биздин туугандар, кошуналар, кыргыз туугандар, бир туугандар бизге качан сууну түшүрөсүңөр дегенде, анан кийин келгиле деп, анан кийин биз ошо тегерек столго отуруп, анан кийин бизге өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды сактап, ошондой келишимдер түзсөк болот. Чегара маселесин да чечсек болот. Анткени биякта биз сууну башкарып калабыз да. Суу башында болуп, сууну башкарып, ошондой мындай өтө маанилүү объект да. Бул жөнөкөй эле бул мындай кубаттуулук чыгара турган объект эмес, кара кече жылуулук электр станция. Бул бизге кандай десем, мамлекетибизди, өлкөбүздү аябай мындай өтө таасирдүү, Орто Азияда эң таасирдүү өлкөгө айланта турган эме да бул. Объект болот. Анан бул бир. Муну баарын комплекстүү жасаш керек да. Биз жанагы 2 жылуулук станцияны жаап атпайбызбы? Бишкек менен Ошто кереги жок болуп калат да. Андан тышкары азыркы системаны мына 2 компания кылышты. Бирок бул 10 жыл мурун мындай актуалдуу болчу да. Анткени 11 жыл мурун биз ушуну сунуштаганбыз. Анткени жанагы эл аралык валюта фонд, анан кийин дүйнөлүк банктарды алар чочубасын деп, жок дегенде 2 компанияга бириктирелик деп. Анан анда каршы чыгышып, азыр 11 жылдан кийин ишке ашырышты. Бирок азыркы талап дүйнөдөгү жанагы экономика, каржы экономика системасы урап атканда, биз мамлекеттик компанияларды коопсуздук экономика мамлекетибиздин өлкөбүздүн коопсуздугуна тиешелүү тармактарды улутташтырышыбыз керек. Демек биз энергия системаны бириктирип, улутташтырсак, мына кыскарып атпайбы? Мына бөлө элекпе 90-жылдын баштарында азыр салыштырсак, ошол энергетикада иштегендердин саны 3 эсе өскөн да. 3 эседен көп өскөн. Жанагы көчөдө зымдарды оңдогон, трансформаторду оңдогон электриктер эмес, энергетиктер эмес. Карапайым. Башкармалык өзгөргөн. Мына силердин кесиптештериңер көп болуп кетти. Пресс-служба тиги компанияныкы деп эмнени эметип жүрүшөт? Баш совет директоров дейт, жана директорлор кеңеши. Ошолор баары кыскарып, азыркы караганда, азыркы тариф менен эсептегенде бир $100 миллион киреше түшөт. Мына 100 миллион, эгерде улутташтырсак, $100 миллион киреше түшөт. $100 миллион киреше түшсө, анда өкмөт баалуу кагаздарды, мамлекеттик облигацияларды чыгарса болот да.
мамлекеттик облигациялар чыгарып элге таратып берсе, арзан 1 сом болобу 1000 сом болобу таратып берсе, үстөмдүгү менен кайтарып беребиз депчи. Үстөмдүгү менен кайтарып бир 5% менен, доллар менен санаганда 5% менен десе, андай коммерциялык банктарда андай депозит жок. Демек, эл ошол арзан баалуу кагаздарды сатып алып, жылына бир $1,5 миллиард долларга, 500 миллион долларга сатып алса, 3-4 жылдын ичинде өкмөт бир эле тармактан 2-2,5 миллиард доллар жөнүнө ички инвестицияны көтөрөт. Бул бир өкмөткө көмөк болот. Экинчиден, элге бир тармак ачылат, киреше таба турган. Өздөрүнүн каражаттарын ошол жака сарптап, бирок үстөмдүгү менен алат да. Биз азыр иштебейт, анткени булар болсо чыгаша менен иштеп баратышат да, келатышат. Чыгаша менен кете берет, анткени жанагындай мамлекеттик башкаруу болбой атпайбы? Көз караш башкаруусунда. Анан азыр болсо биз жана 100 миллион долларды көрсөтпөйдүк. Демек, мамлекеттик облигация иштей баштайт. 2,5 миллиард долларды көтөрсө болот бир тармакта. Бул үчүнчү бириктердик облигация жасадык. Базалык станцияны курдук, арзан электр энергия чыгардык. Андан тышкары мына электроэнергетикага бүт жабдыктардын баарын калтырып, темир тежектердин баарын калтырып койсок, анан жанагы суу сактагычтардын, ГЭСтердин өзүнүн денеси менен оборудованиясы жок. Ошол платинаны суусу менен, суу сактагычы менен бөлүш керек. Мамлекеттик же улуттук суу ишканасын түзүш керек. Бул суу ишканага Кыргызстандагы электр энергия чыккан, чыкпаган бүт суу сактагычтардын баарын киргизип, ошол улуттук же мамлекеттик суу сактагыч деп бир куб сууга баасын коюш керек. Ички баа бул 10 тыйын бир кубометрге, тышкыга башка мамлекеттерге беребиз десек, анда 3 сомдон. Мисалы деп атам да. Ошол ишкана, анткени мындай да, биз болсок ошол Нарын суусун, дарыясынын суусун биз 2% пайдаланабыз сугартууга, ирригацияга. Биз эл аралык келишимдер боюнча биз тең бөлүп алышыбыз керек да. Андан тышкары биздин чыгашабыз бар. Биз булар сууну болсо кошуна мамлекеттерге гарантиясы менен биз сууну сактап берип атабыз, суу сактагычтарыбызга. Демек, муну мыйзам чегинде мыйзамдаштырып биз ошого барсак болот да. Анткени кошуна мамлекеттерде бүт суун баарында тең суунун баасы бар. Бизде эле жок. Биз баягы жеткирип бергенге деле төлөйбүз да сууга, сонун үчүн. Бага өсө болбойбу бизде? Биз баасын коюшубуз керек да. Коюшубуз керек. Мыйзамдаштырып. Эмне себептен суунун баасын ушулга чейин коюш элек? Кандай кызыкчылык бар? Мына азыр мындай да, ошол жанагындай айтып атпаймынбы, жанагындай мамлекеттик кызматта терең эшелондолуп кеткен мамлекеттик кызматкерлер отурушат да. Керектүү, маанилүү, коопсуздукка тиешелүү, коопсуздугубузду бекемдете турган, өсө турган, өнүгө турган долбоор же идеяларды акырын четке кагып коюшат. Кереги жок, биздин экономикабызды өлтүргөн, талкалаган идеяларды ошолорду келип мыйзамдаштырып салышат да. Көп жылдан бери ошентип келип, мына азыр айтып атпаймынбы, азыр президент башкара албайт. Былтыр айттым элем, мындай деп айтканда, өкмөт, мына коопсуздук кеңеш болобу, кайсы тармак болот, барып бир маселени чечебиз десе, баары бир өкмөткө кайрылат. Өкмөткө кайрылганда баягы эле кызматкерлер отурат. Алар болсо баягы мыйзамдаштырып алган, жанагындай Дүйнөлүк банк, берки эл аралык валюта фонддун немелери менен ошолордун саясатын аткарып эле, анан отписка жасап, кайра кагазды түртүшөт, бул болбойт, бул эметиги деп, же мындай кылабыз деп. Ошон үчүн президент бир жыл мурун сунуштаганда, жана коопсуздук кеңеш бар эмеспи? Коопсуздук кеңештин секретариаты бар. Ошол секретарият аркылуу ошол жерге аякта аскер, военныйлар, көп военныйлар да коопсуздукка тиешелүү. Бирок ошол жерге экономист, финансист, штучный, аябай мындай адистерди тартып, анан ошол аркылуу силер мындай тапшырма берип, президенттин тапшырмасын берип, ушу биз моундай жол менен жолунда көрсөтүш керек да. Моундай жол менен өнүгөбүз. Мындай кыласыңар деп тапшырма берип, анан мындай вручной деп коет орусча. Мындай ошондой управление кылыш керек да, башкарыш керек. Антпесе башка жол жок.
Анан жанагындай суу мына сууга баасын коюп мына ошол эле тармак суу ишканасы мамлекеттик же улуттук деп атпаймынбы? Ал жылына ондоп миллиарддап киреше таап, аны болсо сугарт сууга, эмеге, таза сууга жиберип, өзүбүздүн мындай Кыргызстан суунун башында болуп, кыргыз эли таза суу жетпеген айылдар бар. Мындай кыйналып жүрүшкөн. Ошонун баарын чечиш керек да. Өзүбүздүн суубуз, өзүбүздүн ак каражатыбыз болсо, ошонун баарын чечип, эме кылсак болот да, мындай каражатты, бюджетти дагы көбөйтсөк болот. Кырдаалдан чыгып кетсе болот экен. Кырдаалдан чыгып, ошонун үчүн айтып атпайм, жана 4 айттым мына. Биринчиси жана базалык электростанцияны куруш керек. Традиционный базовая станция дейт. Кара кече көмүр менен, көмүрүбүз бар, суубуз бар. Газыбыз, мунайыбыз жок болсо да, биз эң таасирдүү өлкөгө айланабыз Орто Азия боюнча. Сууну башкарып алабыз анткени. Чек ара маселелерин жөнүнө чече баштайбыз. Дипломатия менен дагы, анан өзүбүздүн кичине рычаг болот да. Анткени суу бул бизден чыккан суу бул биздин кошуналардын экономикасы. Экономикасынын бир 80-90% түшөт да. Ошон үчүн биз менен мындай сүйлөшүп, мындай алар менен тилибиз да узун, колубуз да узун болуп калат да, алар менен сүйлөшкөнгө. Андан тышкары жанагы бүт саясат, жанагындай саясаттан чыгып, биз өзүбүздүн жанагындай моделибизди эметишибиз керек, экономика моделибизди түзүшүбүз керек. Ошон жанагындай проекттер менен. Бир Кара кече жылуулук электростанция 3 жылда, 4 жылда уже ишке кирип баштайбыз. Экинчиси биз улутташтырышыбыз керек. Улутташтырсак бизде киреше пайда болот. Киреше пайда болсо жанагындай баалуу кагаздарды чыгарып, ички инвестицияны 2-2,5 миллиард долларга чейин эметебиз. Төртүнчүсү болсо бул темир тезектерди бөлүп, энергетикага калтырып, сууну, суу сактагычтарды өзүнчө бөлүп, бүт суу сактагычтарды киргизип, мамлекеттик же улуттук суу ишканасы деп сууга баа коюп, аяктан дагы миллиарддап киреше тапсак болот. Экология маселеси көтөрүлөт. Жерде тиги жылуулук электростанция. Жылуулук электростанция курулса, мындан мындай системалык түрдө экологияны мындай жакшырткан мен мындай жолду көрө элекмин да. Анткени мына 2 жылуулук станциянын ордуна, Бишкек менен Оштун ордуна 1 жылуулук станция болот. Өзүбүздүн көмүрүбүздү жагабыз. Экинчиден эл арзан болот, бир эле сом болот. 1 сом болсо, анда эл көмүр жакпай электр энергия менен камсыздалат. Экология жакшы болот, жакшы болот. Үчүнчүсү, биз болсок ошол машина менен ошол жактан бери ташып, солярканы жагып, канча солярка кетет? 2 миллион тонна көмүр ташып келсек ошол жактан. Бул дагы экологияга терс таасир көрсөтөт. Ал дагы чечилип калат. Эми жалпы эл, Кыргызстандын эли ошол Жумгал районуна барып, бак-дарактарды отурушубуз керек. Мындай системалык түрдө мына Бишкек болсо түтөбөй калат. Биякта эме жок болот. Бишкек жылуулук борбору жабылат. Мына ошол 4 нерсени бир жасаш керек да, комплекс түрдө. Жөн эле бизге каражат жетпей атат, биз тарифти көтөрүшүбүз керек. Бизге жанагындай кубаттуулук жетпей атат, биз болсо тетиги батыштын бир эң кир, кымбат, бизге кереги жок, натыйжасы төмөн, коэффициент полезного действиясы төмөн, жанагындай күн шамал электростанциялары деп бизди алдап ошентип келатышып, биз эми эл байыркы акылдуу элибиз го, ошол алданбаш керек да. Ушул сиз айткан идеяларды канча убакытта ишке ашырса болот? Түп тамыры менен. 3 жылда. 3 жылда. Мына салыштырмалуу, тиги Камбарата бирди кургуча бир 15 жыл өтөт. Анткени аны куруш керек, сууну тосуш керек, сууну топтош керек. Анткени ылдый Токтогулга да суу Токтогул каскадына суу түшүп туруш керек да. 1 жылда толтура албайт. Анын каражаты дагы аябай кымбат болот да. Ага сарпталган каражат. Биякта болсо жана айтып атпаймынбы, 6 миллиард киловатт саат экспорттасак, анткени сууну дагы булар болсо бизден көбүрөөк алып калышат, электр энергияны көбүрөөк алып калышат да. Биз сууну топтоп калабыз да. Алар болсо кышында алар өздөрүнүн суу сактагычтарын топтобой калат биздин кошуналар. Алар бизден анан кийин биз токтогон сууну анан алар болсо сатып алышып, электр энергия аркылуу жөнөкөй суу ишканасынан сатып алса дагы, алар болсо биздин уже бизге экспортубуз көбөйүп,
анан мына 5 центтен деп коелук, 1,6 миллиарды 5 центтен десек, 5 Америка тыйынынан киловатт саат болсо, анда 300 миллион доллар жылына экспорттан алып турабыз. 2 миллиард доллар болсо, 1200 мегаватт жанагы кара кече жылуулук электростанция 10 жылда актайт экен, демек 10 жылда актайт экен да. Анан мындай проекттерге, мындай долбоорлорго кредитти болсо, ошол эле Кытай, жаныбызда Кытай 20-25 жылга берет. Биз болсок башка эмелерди да ала качып кетсе болот да, бул кара эме башка баягы илгерки алган кредиттер бар жаап кетсе болот да. Ошон үчүн мындай комплекстүү түрдө карасак, биз өнүгө турган эң таасирдүү бай мамлекетке айланабыз. Анан көп маселелерди мындай эми дипломатия менен чек ара дипломатия, анан бирок дипломатиядан да тышкары биздин өзүбүз да кичине күчүбүздү да көрсөтүш керек. Бирок күчүбүз жанагы экономикалык жагынан да рычаг болуш керек. Дагы бир кызыктыруучу суроо. Мына токтогул кезинде суу боюнча айтып кеттиңиз да, суунун азайышы жана көбөйүшү. Таң калыштуусу ушу жазга маалы эле жомоктогу ажыдар сууну жутуп кеткенден жок болуп кетишет. Анан эле биздикилер элди коркутуп баштайт да. Мына техника эскирди, анан мындай болду, тигиндей болду депчи, ушул боюнча коомчулукка түшүндүрүп кетсеңиз. Эми мындай, илгери Советтер Союзу болгондо анда мындай жакшы адистер иштечи да. Анан токтогул каскадты курганда регламентти жазып кетишкен да. Бир келесо чалыштар келип калса, ушуну башкарып калса, бир келесо чалыштар башкарып калса, ушул регламентти карап, анан ушул регламент менен башкаргыла. Кургакчылык бир 3-4 жылга чейин, бул мындай дейт да орусча, токтогул суу сактагычы водохранилище многолетнего регулирования. Тажикстанда, кончу Тажикстанда Нурек кеси бар да. Бирок ал сезонного регулирования дейт да. Ал мындай жазында жай толуп, анан кышы боюн түгөнүп калат да, түшүп калат суунун. А биз болсок, биздин токтогул суу сактагыч многолетний, көп жылдык регулировка жасаган суу сактагычта, ал 3 жыл, 4 жыл кургакчылык болсо дагы суунун көлөмү топ-толтура болот, баары тең электроэнергияга да камсыз болсо болот, Кыргызстандын ичиндеги, анан кошуна мамлекеттерге да сатса болот да, берсе болот. Анан ошол регламентти булар бузушат, келишет. Суу толтура экен деп, мына суу толтура эле болот баягыдай эле президенттер келгенде. Анан келгенден кийин да, анан кийин суунун көлөмү түшүп калат. Анан экспорттой беришет. Жанагы айтып атпаймынбы, жанагы батыштын либералдык баарын бөлүп коюп, разделяй властвуй дейт. Баарын бөлүп коюп, бүт экономикабызды, башкаруу системабызды бөлүп салды. Президент азыр башкара албайт. Кайсы президент келбесин дагы өлкөнү жакшылап, натыйжалуу башкара албайт. Өкмөттү дагы башкара албайт. Ошон үчүн жанагындай вручную азыр мындай алып бергенде аскердик военное время да, орусча айтканда, ошол мезгилге таянып, жанагы коопсуздук кеңештин секретариатын күчөтүп, мыйзам мененби, өзүнүн чечимдери мененби күчөтүп, ошол жерге адистерди топтоп, анан кийин өкмөттү иштетиш керек. Эми баарын тең алмаштыра албайсың да, өкмөттүн баарын, кызматкерлерин. Жакшы кызматкерлер да бар, мамлекеттик көз карашы менен. Бирок алар аз. Алар мындай эмени орусча айтканда погода делают погоду да. Мындай чечимдерге алдары жетпей калат. Аларды же кызматтан кубала беришет, же бир подстава кылып түрмөгө отургузуп коюшат. Анан ошон үчүн жанагы суу сактагычтагы сууну регламент менен иштетиш керек. Регламент менен иштеткенде, демек башка кубаттуулуктарды дагы мындай саясат бири болуш керек энергетикада. Бул эң маанилүү тармак экономикада. Коопсуздугубузга тикелей түз тиешеси бар тармакта. Ошон үчүн ушуга бир маани берип, анан жөн эле баягы эски ыкма менен дүйнө жүзүндө бүт урап баратса, ошол эле дүйнөлүк банктын же ошол батыштын саясатын аткарбай, мына экономикада жалпы экономика деле ошондой да. Улуттук банк ошол ФРСтин, Федеральный резервный системаны, Американын ошонун саясатын аткарат. Бияктан болсо валютанын баарын чыгарат, ограничениясы жок. А биздин сомубузду күчөтпөйт. Мына ким, кайсы ишкер, кайсы ишкана бу жерде ачылат, эгерде биздин банктар сом менен 16, 20% менен кредит берсе. Булар болсо ушундай саясат жүрүш керек, биздин сомду күчөтүш керек. 3-4% менен бериш керек. Сом менен бергенде биз сомдун эмесин кубаттуулугун күчөтүп,
жогорулатып, анан биздин ишкерлерге жардам берип, жерден жанагындай арзан тарифти берип, бар энергетиктер айтып атпайбы, бизде Кыргызстанда эң арзан тариф. Дүйнө жүзүндө баары тең кымбат, биз эле арзан. Биз деле кымбаттатышыбыз керек. Ушул суроону берейин деп атам. Жок, биз деле кымбаттаткан жокпуз, биз деле кымбаттатышыбыз керек. Эмне үчүн биз кымбаттатат? Экономиканын мыйзамы ушундай. Мындай классикалык экономиканын, политэкономиянын. Биз болсок экономиканы өстүрүш үчүн бу жерде эң арзан, анан кийин сапаттуу товарды чыгарышыбыз керек өзүбүздүн өлкөбүздө. Аны чыгарыш үчүн биз арзан ресурсту беришибиз керек, электроэнергияны беришибиз керек, арзан. Ошондо биз анан башка товарлар, импорттоп келген товарларды конкуренция түзүп, анан кийин биз өнүгөбүз, акча ошол жерде калат, ишкер жумуш орундар пайда болот. Эми бул ушул системаны түп тамыры менен алмаштырып алсак, биз кыйынчылык мындан да кыйынчылык боло берет. Башкаруу системасын жанагындай ошол жолун көрсөтүп башкарыш керек да, ошондой комплекстүү түрдө, баардык жагынан ушинтип башкарбаса, биз жылдан жылга мындан да начар болот. Экономикабыз кыйналып, эл да кыйналып кетет да. Кыргызстан сууну экспорттойт, Бирок электроэнергия аркылуу электроэнергия аркылуу. Бирок бизге ошол Кыргызстан мамлекетине же болбосо элге болгон пайдасы барбы? Же жөн эле куру сөз менен эле мактана беребизби? Эми мындай. Ошону кененирээк айтып берсеңиз. Эми Советтер Союзунда мындай болгондо эми сууга баа жок болчу да. Кошуна мамлекеттерде жок болчу, бизде жок. Бизде жок, бирок кошуна мамлекеттерде бир куп сууга баасы бар. Анан эгемендүүлүктү алгандан кийин. Анан алар болсо мындай дегенде, биз бир мамлекет болгондон кийин, Советтер Союзу болгондон кийин, силер топтойсуңар, Кыргызстанда сууну топтоп, анан кийин ирригацияга, суартка, вегетация убагында, жайында кошуна мамлекеттерге бересиңер деген. Анткени билесиңер да, анда жанагы ак алтын деп бизде эме хлопок, пахтаны көп өстүрүп, анткени пахтаны билесиңер эмне үчүн өстүргөнүн, да? Жок, билбейм. Порох. Пахтадан порох чыгарчу. Эме тиги кресений порохту жана. Октары. Октары, ошол октарыны чыгарабыз деп Советтер. Анан кийин бизде көп территориялардын баары кошуна мамлекеттерде, бизде түштүктө пахтаны өндүрө башташканда, анан ал болсо сууну көп коротот экен да, ага сууну көп коротуп, анан кийин ошондо жанагы каскад курулганда, анан силер болсо сууну электроэнергия чыгарып атасыңар, анан силер болсо ошол чыккан электроэнергияны суу менен кошо ошол сатып аласыңар деп. Мурун сатып алчу эмес. Алар болсо биз болсок сууну электроэнергия менен алсак, баасын коюп, алар болсо ошол көлөм каражаттын көлөмүнө бизге болсо газ, көмүр берчү да. Бул крилинг деп койчу. Бул взаимозачет болчу да. Крилинг менен иштечүбүз республикалар менен. Анан эгемендүүлүктү алгандан кийин биз сата баштадык. Бирок сата баштаганда биз болсок сатканда биз топ тургандан кийин эметишибиз керек да. Анан жана айтып атпаймынбы, мына кышында биз аргасы болуп атабыз, 90% каскадтан алабыз электроэнергияны. Мына күчүбүз атпайбызбы? Суу кышында күркүрөп, 3 эсе көп кошуна мамлекеттерге түшүп атат. Алар суу сактагычтары сактап алып, анан кийин пайдаланышат да жазга. А бизге болсо жетпей калат. Ошон үчүн биз болсок ошол сууну мындай кармашыбыз керек да, топтошубуз керек. Топтоп эметсек, анан аны үчүн жанагындай базалык жылуулук электростанция керек, кара кече. Ошол өтө маанилүү болуп атат да. Анткени биз аябай кечигип баратабыз деп атпайм, кубаттуулук боюнча кубаттуулук жетишпей атат. Биз кубаттуулук боюнча 10-15 жылга уже кечигип баратабыз. Биз 3 жылдын ичинде ишке киргизишибиз керек. Ошондо биз оңоло баштайбыз. Мамлекет күчтүү, таасирдүү мамлекетке айлана баштайт да. Экономикабыз да өсө баштайт. Арзан электроэнергияны өндүрүшкө берип, өндүрүш да өсөт. Өндүрүш өссө, анда жумуш орун пайда болот. Эми капитализация экономика, акчанын каражаттардын баары өзүбүздө калат. Эгерде биз электроэнергия кокодон, арзан кокодон болсо электромобиль чыгара турган заводдор ачылат. Демек биз жанагы күйүүчү майларды башка чоң державалардан алып сатып алып келип атабыз, көз каранды болуп. Кичине көз карандысызыбызды кичине азайтабыз дегендей да, мындай. Биз мындай независимый болушубуз керек да, күчтүү болуш үчүн. Телевизорда колубузда болуш керек. Анан жөн эле
Биз кыйынбыз дей берсек, бизди бат эле ордуна коюп койбой атышпайбы? Идея бар, бирок ишке ашырган киши жок болуптур да. Мына 20 жыл менин кара кечени болсо 20 жылдан ашык мен ошо эметип жүрөм. Мына көрдүңбү, жана айтып атпаймынбы? Терең эшелондоп кеткен мамлекеттик кызматта отурган кызматкерлер башчылары менен өлкө өнүкпөсүн дешет. Ошолорду эми баарын тең тазалай албайсың, баары эмес. Ошол чечимди чыгара турган, чечимге тиешелүү да, кагаздарды жылдырган, кагаздарга эметкен. Биз ошону жанагындай жана ручное управление кылып, биз коопсуздук кеңешинин секретариатын мен ушундай жол көрүп атам да, жаңы институт куруш керек, жаңы институт өкмөттүн үстүндө национальный, ошону өкмөттү иштете турган. Барып жетелеп тигини жаса, муну жаса деп айтса иштейт. Бирок институттарын эметиш керек да. Өздөрү болсо муну кандай кылабыз деп сурашат да президент. Өзүнүн аппаратына, аппарат болсо өкмөттүн министрликке же ошол мекемелерге жиберет. Алар болсо мыйзамды карашат. Биз болсок базар шарты менен иштеп аткан өлкөбүз деп, базар шарты өзү оңдоп түзөп кетет деп, мына ушул аябай мындай банкроттук акыбалга келип калдык да. Айтып атканым мындай да, ким келбесин. Азыркы президент Садыр Жапаров болобу, андан кийин дагы канча жылдан кийин дагы бир башка президент келеби. Эгерде ушул ыкма менен иштетем десе, башкарам десе, башкара албайт. Системаны түп тамыр менен оңдош керек. Өзгөртүш керек. Мынакей жыйынтыктоочусузбу? Жакында кыш келатат. Быйылкы кырдаалдан кандай чыгып кете алабыз? Эми кырдаалдан чыгып эле келе атпайбызбы, кандай кыйынчылык болбосун деле кырдаалдан чыгып келе атабыз. Энергетикалык жакшы эле болушу мүмкүн. Бирок аябай чоң көлөмдөгү чыгым менен чыгып келе атабыз да. Биз көрдүңөрбү, саясат ушундай жана либералдык, батыштын саясаты. Силерге кандай айырмасы бар? Биз электр энергияны каяктан алып келебиз деген. Биз өзүбүз чыгарышыбыз керек, арзан электр энергияны. Бул бир. Экинчиден, биз импортубуз көбөйүп атат. Эгерде былтыркыдай кыш жылуу болсо, биз чыгып кетебиз. Өчүрбөй чыгып кетебиз. Бирок кыш суук болушу мүмкүн. Демек, биз Бишкек жылуулук электростанцияны борборду кубаттуулугун максималдуу көтөрүшүбүз керек. Ал үчүн көмүр жетиштүү болуш керек. Көмүрдү болсо өзүбүздүн көмүрүбүздү жагабыз деп идея жакшы болчу, бирок эң башында аткарылбаган идея болчу. Анткени эгерде 1,5 миллион тонна ушул Бишкек жылуулук станцияга эле алып келебиз десек, ар бир мүнөт 6 мүнөт сайын, 5-6 мүнөт сайын кара кечеден 30 тонналык машина груженный чыгып туруш керек да. Ар бир 6 мүнөттө өзүнчө балыкчыга чейин, балыкчыдан бияка поезд менен алып келе атышпайбы? Автопоезд болуп калат. Эгерде 7 ай ташыса. Эми кыш 6 ай болуп атат, күз-кыш мезгили. Эгерде 1 жыл ташыса, 365 күн ташыса, 30 тонналык машина менен ташыса, анда ар бир 10-12 мүнөттө жанагындай бир машина 30 тонналык машинелер өтүп туруш керек. Бул автопоезд. Бул жолго батпайт. Мындай көрүнүшү жок да. Бул мындай физикалык түрдө дагы, мындай физически муну ташай албайт. Ошон үчүн андан тышкары элге да ташып бериш керек да. Демек, бул идея жакшы, бирок ишке ашырылбаган идея болчу. Ошого карата азыр болсо мына кыш башталганда Казакстандан дагы 400-500 тонна, 1000 тонна көмүр сатып алыш керек деп азыр чуркап турушат. Келишим түзүлөк булар. Ошол мындай күмөндү. Экинчиден, кыш суук болсо, анда биздин биз кошуналар менен жана Шакекче менен байланышыбыз бар да, 500 киловольттук. Алардын өздөрүндө жетпейт. Кышында Өзбекстан менен Казакстан нулевой резерв менен иштеп калышат да. Өзүн канча чыгарса электр энергияны, кубаттуулук, ошончону пайдаланышат да. Анан бизге беребиз десе, булар болсо өздөрүнүкүнөн ограничение жасаш керек. Бул бир. Экинчиден, суук болгондо бизди байлаган, бириктирген жана Шакекчеде кубаттуулук өтпөйт. Керектүү кубаттуулук өтпөй калат да, батпай калат аяга. Мына Түркменстанда бар, Түркменстан же Россияны алабыз десек, алар
Туркменистан болсо өзбектерге берет, өзбектер болсо аны пайдаланып, аны ташыбайт да, чакалап. Ал болсо өздөрү пайдаланат, булар өзбектер болсо өзүнүн Ташкенттеги жылуулук станциядан бизге беришибиз керек, Казакстанга бериш керек, Шакекче менен. Казакстан пайдаланып, бияктан Жамбыл жылуулук станциядан бизге бериш керек. Ошондо кыш суук болуп калса, ошол линиядагы аябай загруженный болот, батпай, анан бизге импорттагы аз келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде ошондой болуп калса, анда кыш суук болуп, импорт аз болуп, Бишкек жылуулук станциянын эмеси кубаттуулугу төмөнүрөөк болуп эмесе, анда бир эле жол бар, анда өчүрүш керек болуп калат. Кыргызстандын ичинде өчүрүш керек болуп калат. Эми көп жылдан бери эле ушуга келбедикпи? Эми оңдош үчүн кайра эле баягы жанагы шамал, күн деп элди алдабай, элдин эсебинен аны киргизбей, кымбат кир аябай технологияны. Биз болсок өзүбүздүн көмүрүбүз менен. Көмүрүбүз бар, суубуз бар, биз өзүбүз өнүгүп кетебиз. Бизге мунай деле аз керек болуп калат, мунай зат. Газ, бирөөнүн газынан биз көз каранды болбойбуз. Көз каранды болбосок, биздин дагы саясатыбызды дагы жакшы жүргүзсөк болот да. Элибиз дагы мындай кичине ээн эркин болот. Ошондой. Демек, Казакстандан көмүр сатып албайлы, өзүбүздүн көмүрдү өзүбүз пайдалансак болот, Ооба, алардын бирөөнүн көмүрүн бияка жагып, аны эмне Казакстандан сатып алышат? Биздин көмүр жетпей атпайбы? Таша жана мен жөнөкөй эле арифметиканы эметпен 30 тонналык машина менен эмесе, жыл сайын бир жылдын ичинде мындай жетишпей калат да ташыгангачы. Жана 10-11 мүнөт таш машина чыгып туруш керек да, андай мындай мүмкүнчүлүк жок. Ошондой болот да. Темир жол болсо, бар болсо бир жөн болчу. Бирок эми баары бир ташып келгени кымбат түшүп атпайбы? Биз эмне үчүн электроэнергия чыгарыш үчүн биз ошол жактан ташып келишибиз керек. Ошол жерден эле куруш керек. Анда биз бул жылуулук станцияны, бул эскирген жылуулук станция, 2 жылуулук станцияны Бишкек менен Ошту резервге коюп жаап салабыз. Кийин кереги эле жок болуп калат. Анан дагы бул Каракече менен Каскад экөө параллелдүү иштеп, бизге бир 50 жылга сопсон эле жетет кубаттуулук кокодон болуп, бизге ээн эркин экономикабызды өндүрөбүз да, арзан электроэнергия менен. Анан 50 жылдын ичинде дагы водород менен чыгарган электроэнергия кубаттуулук, дагы башка кубаттуулуктар пайда болот, эми ага чейин мындай изилдеп, эми арзаныраак болуш керек да, анан мынандай надежный болуш керек. Аябай кызыктуу маек куруп бердиңиз. Маегиңизге чоң рахмат. Силерге рахмат чакырганыңызга. Ийгилик. Сиздин идеяңызды кимдир бирөөлөр урдап алып, анан меники деп чыкпаса болду. Жок, ошону аткарышсын, айнанайын, мага эчтеке ушуну жок дегенде угуп, түшүнүп, ушуну ишке ашыргылачы. Ашырсаңар, эми жалпы элдин кызыкчылыгы да бул. Жалпы өлкөнүн, элдин кызыкчылыгын, камын көрөсүңөр. Анан эгерде түшүнбөсөң, мындай түшүнгөнгө аракет, эми түшүнүктүү эле айтып бердим го эми. Урматтуу Назар Ньюс ТV каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто суу энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.